Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сенин укугуң көрсөтүүлөр тизмегинин бүгүнкү көрсөтүүсүндө биз эмгек маселелери жөнүндө кеп кылсак деп ойлойм. Мурунку көрсөтүүлөрдө биз мурас жөнүндө, мурас алуучулар жөнүндө жана алардын тартиби жөнүндө сүйлөштүк эле. Эми бүгүн биз эмгек маселелери тууралуу кеп кылалы. Ар бир адам биздин Кыргызстандын коомунда бирден бир маанилүү эмгек укугуна ээ. Бул биздин Кыргыз Республиканын Конституциясында дагы, андан тышкары эмгек кодексинде көрсөтүлгөн жана эмгектенүү тартиби, эмгекке орношуу тартиби, жумуштан чыгуу тартиби баардыгы ушул кодексте көрсөтүлгөн. Эми ар бир адамдын бул эмгекке укугу эң бир маанилүү укуктардын бири болуп эсептелет. Себеби адамдын негизги иш аракети, эмгеги ошол жасаган иши аркылуу ал маяна таап, өзүнүн жашоосун өткөрөт. Жана өзүнүн жашына ылайыктуу иш аракеттер менен бул укугун ишке ашырат дагы, ал укуктан пайдаланып, өзүнүн эң жакшы жашоосун уюштуруп алууга тийиш. Буга жеке адам гана эмес, мамлекет дагы эң зор көңүл бурулат. Мамлекет тарабынан ошондой эле биздин көпчүлүк мыйзамдар ушул эмгекке байланыштуу мамилелерди тескеп, мыйзамдар беренелеринде тууралап келишет. Ар бир адам 18-ге чыккан учурда, өзүнүн жашы жеткен учурда эмгекке киришүүгө укугу бар. Кээ бир өтө зарыл болуп калган учурда 14-16 жаштан баштап эмгекке орношушу мүмкүн, бирок бул өтө зарыл болгон учурларда гана болот. Эми 18-ге чыккан адам өзүнүн билимине жараша, өзүнүн аракетине, өзүнүн каалаган бир ишине орношууга укуктуу. Бул учурда кандай иш аракеттерди жасаш керек адам? Биринчиден, биздин эмгек кодексибиздин 14-чү беренесинде көрсөтүлгөндөй, бул ишке орношуу жана эмгек мамилелери пайда болуу негиздери көрсөтүлгөн. Бул биринчиден жумуш берип жаткан жана жумушка орношуп жаткан адамдар ортосундагы мамилелер, алар кандай пайда болот, анан кантип башталат, кантип жүргүзүлөт, ошолордун баардыгы көрсөтүлгөн. Биз билебиз, эгерде өзүбүздүн каалообуз менен кандайдыр бир жерге орношуп атсак, анда ошого жараша өзүбүздүн ишкер катары деңгээлибизди көрсөтүшүбүз керек. Бул өзүбүздүн паспортубузду, ошондой эле окуу, билим алуу жөнүндө документтерибизди жана андан тышкары өзүнүн квалификациясынын кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү тууралуу сертификаттар же болбосо башка талапка ылайык документтерди топтойбуз дагы, ошону менен ишке орношууга, бош орунга келебиз. Мындай учурлар бул өзү иш берүүчү жана ишке орношуп аткан адамдар тарабында келишим аркылуу өтөт. Биринчиден, ушул алып аткан ишке алардын билим деңгээли жана квалификациясы туура болууга тийиш. Ошондо жумуш берүүчү өзүнө эгер ала турган ою болуп, ала турган чечими болгон болсо, экөө келишим түзүү зарыл. Бирок кээ бир учурда биз билебиз, мамлекеттик кызматтарга же болбосо кандайдыр бир шайлануу органдарына сөзсүз түрдө шайлоо өтүшү мүмкүн. Анда бул шайлоонун өтүү иретине, ошол шайлоонун өтүү талаптарына жараша топтолгон документтер, анан шайланган адам менен
өзгөчө келишимдер түзүлөт. Андан тышкары биз билебиз, көпчүлүк мамлекеттик кызматтарга конкурс жарыяланат жана конкурс аркылуу өткөндө анда дагы конкурстун жыйынтыктары келген документтер кабыл алынат. Ошону менен бирге окуу бөлүмдөрү бүтүрүүчүлөрүнө жолдомо берген учурлар болот. Ошол жолдомо менен келген учурларда дагы жумушка кабыл алынат. Андан тышкары кандайдыр бир көйгөйлөр болгон учурда сот аркылуу чечилип калган учурлар болот. Анда ушул соттун чечими бул ишке орношунун негизи болуп эсептелет. Андан тышкары кээ бир учурда иштеп калган адам болот. Ошол жерге зарылдык менен иштеп калган учурда ошол адам менен ишин баштап койгондон кийин анын ишин улоо, эмгек мамилелерин улоо жөнүндө келишимдер түзүлүшү мүмкүн. Эми урматтуу көрөрмандар, ар бир адам өзүнүн жумушка орношуу жөнүндө укуктарын билүү менен бирге жумуш берүүчүнүн укуктарын абдан жакшы түшүнүп билиши керек. Ошондо гана так, жакшы, мыйзамдуу мамилелери түзүлөт. Ошол себептен биринчиден биз жумуш берүүчүлөрдүн милдеттери жана укуктары тууралуу айта кетишибиз керек. Биринчиден, жумуш берүүчүлөр кандай укуктарга ээ? Ал өзүнүн кандай кесипке, кандай талаптар менен ишкер керек болуп аткандыгы тууралуу көрсөтүш керек. Андан кийин ошол талапка ылайык, жана мен жогоруда айтып кеткендей, же конкурс болобу, же шайлоо болобу, ошол тартип менен орношкондо ошол талаптарга жооп бериши керек. Демек, биринчиден иш берүүчү адам укугун, адамдын эмгекке болгон укугун абдан сыйлоо менен мамиле кылыш керек. Андан тышкары өзүнүн ишти аткаруу талаптарына ылайыктуу келген шарттарды түзүп бериш керек. Сөзсүз түрдө эмгегин ошол жерде аткара ала тургандай кандайдыр бир жай болушу керек, аспаптары болуш керек. Ушул эмгекти аткарганга толук мүмкүнчүлүк берген бардык шарттар түзүлгөн учурда гана ошол ишкер өзүнүн милдетин аткарган болуп эсептелет. Андан тышкары эң маанилүү маселе бул маяна маселеси. Ишкердин өзүнүн квалификациясына жараша, өзүнүн билимине жараша жана иштөө мөөнөтүнө, иштин татаалдыгына жараша, ошону менен бирге иштин өзүнүн маанисине жараша айлык маяна көрсөтүлөт. Ушул айлык маянанын эгерде туура келбесе, анда ишке орношуп аткан адам андан баш тартууга укугу бар. Себеби эч бир адам мажбурлап иштетүүгө укугу жок. Себеби мажбурлоо бул биздин мыйзамдарга көрсөтүлгөн абдан терс көрүнүш болуп эсептелет. Иш берүүчү менен ишке орношуп жаткан адам мөөнөттү талкуулаш керек. Кээ бир жумуштар кыска мөөнөттүк жумуштар болот. Мисалы үчүн айыл чарба жумуштары, сезон учуруна керектелүүчү жумуштар болот. Ал учурда 3 ай, 4 ай мөөнөттөрү болушу мүмкүн. Кээ бир учурларда 5 жыл же болбосо андан көп мөөнөткө түзүлүшү мүмкүн. Ошол мөөнөттү сөзсүз түрдө талдап, иш тартибин жана иш убактыларын бардыгын талдап алгандан кийин гана жумуш берүүчү менен жумушка орношуучу адамдын ортосунда келишим түзүлүшү керек. Андан тышкары жумуш иштеп аткан учурда кандайдыр бир Кудай сактасын кырсык болуп кала турган учур болсо, анда жумуш берген адам ошол кырсыктын учурунда болгон зыяндардын бардыгын төлөп, иштеген адам, жумушчунун бардык социалдык жактан керектүү болгон төлөөлөрдүн баарын төлөөгө милдеттүү. Эми жумушка орношуп аткан адам эмнеге укуктуу? Биринчиден, жумуш берүүчү адам менен келишим түзүүгө,
ошол түзүп алган келишимди өзгөртүүгө же болбосо келишимди жокко чыгарууга толук укугу бар. Ал өзүнүн ишке болгон укугунун баардыгын пайдаланып, аны бузулуусуна эч кандай шарт бербеш керек. Андан тышкары айлык маянаны өз учурунда жана толугу менен алууга укугу бар. Ошондой эле өзүнүн иш кыла турган шарты жана кандайдыр бир зыян келе турган нерселерден корголгон орун, иш орду болушу талап кылуусу укугу бар да. Ошондон тышкары эгерде өзүнүн күнөөсү жок болуп, бирок иштебей токтоп калган учур болсо, анда ушул токтоп калган учурда токтогон учурун маянасын толугу менен алууга укуктуу. Ошондой эле дагы бир топ укуктар бар. Алардын орчундууларынын бири бул эс алуу укугу. Жумушка орношуп аткан учурда сөзсүз түрдө иштөө режимин сүйлөшүп алыш керек. Саат канчадан канчага чейин иштейт жана кайсы күндөрү дем алыш болот. Биз билебиз, же 2 күндүк дем алыш күндөрү бар, же болбосо 1 күндүк дем алыш күндөрү бар, же жумуштар бар. Бирок ошондон тышкары вахта менен иштеген учурлар бар, 15 күндөн иштеп, же башка бир мөөнөттөрдө иштеп, кайра ошондой эле мөөнөттө эс алып. Бирок өзүнүн ченем менен чектелген убактысын сөзсүз эс алууга тийиш. Андан тышкары 1 жылда 1 жолу эмгек өргүүсүнө барууга укугу бар. Мына ушул укуктарын пайдаланууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Эми муну сөзсүз түрдө келишимде көрсөтүп кетиш керек. Биз эмгек кодексине баардыгыбыз баш ийгендигибиз менен, бирок келишим аны тактап, жумуш берип аткан адам менен жумушчунун ортосундагы мамилени ачык, так көрсөтөт. Ошондуктан бул келишим жумуш иштеп аткан адам үчүн абдан маанилүү болуп эсептелет. Андан тышкары биз социалдык жактан камсыздоо муктажбыз. Ошон үчүн жумуш иштеген ишкерлер социалдык жактан камсыздоо төлөмдөрүнүн баардыгын жумуш берүүчү төлөп, жана жумуш иштеп аткан адам ошондон өзүнүн намына өткөрүлгөн социалдык коргоо тууралуу төлөмдөрдүн баардыгын пайдаланууга укугу бар. Ошондон эле иштеп аткан учурда ар бир жумушчу өзүнүн эмгекке болгон укугун жана боштондуктарын пайдаланууга тийиш жана укугу бар. Бул мен жана жогоруда айтып кеткендей, эч ким мажбурлап иштетүүгө же болбосо иштеген адамдын маянасын бербей коюп жана башка ушул сыяктуу укук бузуулар эч мүмкүн эмес. Буну биздин коомубуздагы, мамлекетибиздагы, биздин мыйзамдарыбыз дагы уруксат бербейт. Ал эми жумушка орношкондон кийин ушундай укуктарынан тышкары ар бир ишкердин милдеттери болот. Бул милдеттердин катарына биринчиден ар бир адам өзүнүн жумушуна жооптуу мамиле кылып, туура, так жана иштин талабына ылайык иштөөсү зарыл. Андан тышкары ар бир иштин ички тартиби жана сактануу тартиптери болот. Ошонун баардыгын сакташ керек. Жумушка орношуп аткан учурда эгерде кандайдыр бир жолтоосу бар же болбосо кыйынчылыгы бар жумуштар болсо, мисалы үчүн транспорт, унаа айдаган учурларда сөзсүз техника безопасности деп коет, өзүн сактоо техникасы жөнүндө кабардар болушу керек. Ошону жумушка кирери менен үйрөнүп, ошону билиш керек. Анан ошону сактаганга милдеттүү. Андан тышкары ишкерлер ошол жерде иш берүүчүлөрдүн менчиги болгон имараттарды, аспаптарды жана башка көптөгөн техниканы, буюмдарды пайдаланат. Мына ушул нерселерге абдан жакшы карап, ошолордун сапатын кетирбей, жумушка иштөө
аспаптардын баардыгын талапка ылайык карап турушу зарыл да. Мына биз жогоруда айтып кеткен укуктар жана милдеттер ишке кирип аткан иштөөчү адамдын милдеттери биздин эмгек кодексибиздин 19 бөлүгүндө көрсөтүлгөн. Мына ошондо биз кодекске кайрыла турган болсок, ал жерден так өзүбүздүн укук жана милдеттерибизди көрө алсак болот. Ошону менен бирге мен айтып кеттим, эми иш берип аткан мекеме болобу же кандайдыр бир жекече ишкер болобу, ошолордун милдеттерине жөнүндө айтсак. Биринчиден, мекеме боло турган болсо, чоң мекемелер өздөрүнүн эмгек кодексинен тышкары ошого каршы болбогон ички өзүнүн тартиптери иштелип чыккан болот. Ал жана биз айткандай токтом же болбосо ички тартип же болбосо инструкция иретинде түзүлүшү мүмкүн. Мына ошолар өзүнүн мекемелердин ичиндеги талаптардын негизги талаптарынын бири болуп эсептелет. Иш берүүчү дагы ишке келген адам менен келишим жасаткан учурда сөзсүз түрдө укуктарга жана милдеттерге ээ. Ал дагы келишим түзүп, келишимди өзгөртүп же болбосо келишимдин жүрүшүн токтотуп коюу дагы укуктары бар, бирок булардын баардыгына негиз болуш керек. Мен айтып кеттим, азыр эле бул иш берүүчүлөр өзүнүн мекемесинин ичинде кичинекей талаптарды иреттеген өзүнүн бир нормативдик актысын түзүүсү мүмкүн. Жана мен айткан инструкция же болбосо тартиби, положение деп коебуз, токтомдор болушу мүмкүн. Ошондой нерсени чыгарууга алардын укугу бар. Андан тышкары мекемелер кандайдыр бир профсоюздук уюмдарды түзүүгө укуктуу. Ал эми иш иштеп аткан адамдар, жумушчулар ошол мекемелерге, профсоюздук уюмдарга мисалы үчүн кирүүгө укугу бар. Ушундай уюмдар бул иштөөчү менен иш берүүчүнүн ортосундагы мамилелерди териштирип, ошол мамилелерди келип чыккан көйгөйлөрдү чечүүгө жардамын беришет жана жалпы укуктарды коргоо функциясын алып жүрүшөт да. Эгерде иштеп жаткан адам, жумушчу, кызматкер тартип бузуу кылса же болбосо ошол мекеменин ички тартибин бузса, сөзсүз түрдө эмгек кодексинде көрсөтүлгөн чараларды көрүүгө акысы бар. Ал өзүнүн жасаган зыянына жараша же болбосо укук бузуусуна жараша, ошондой эле башка талаптарды аткарбагандыгына жараша өзү чара көргөнгө укугу бар. Бул дагы биз жогоруда айтып кеткен эмгек келишиминде сөзсүз түрдө көрсөтүлөт жана эмгек кодексинин ошону менен бирге локалдык нормаларда көрсөтүлгөн. Жумуш берүүчү сөзсүз түрдө башка адам укуктары тууралуу конституция жана башка бардык мыйзамдарды талабын аткарууга тийиш жана ошого баш ийиш керек. Эч кандай жумуш берүүчү тарабынан укук бузуу мүмкүн эмес жана адамдын укугун сыйлоосу керек. Тилекке каршы биз өзүбүздүн практикабызда көпчүлүк учурда азыр төтөн ушундай бир жат көрүнүштөргө кабыл атабыз. Биринчиден, иштөө мөөнөтү сакталбайт, ашыкча иштелген учурлар болот. Ашыкта иштелген учурларда бул 2 айлык маяна төлөш керек, бирок ал учурда андай маяна төлөнбөй калган учурлар болот. Же болбосо өзүнүн квалификациясына туура эмес келген жумуштарга которуп коюшу мүмкүн. Ошондой эле көпчүлүк учурда маянаны кармаган учурларды байкап жүрөбүз. Ошону менен бирге дагы көптөгөн укук бузуулар болуп атат. Биздин коомдо баардыгы
сонун эмес, бирок ар бир адам өзүнүн укугун коргоо үчүн аракет кылып, адвокаттарга, юристтерге кайрылып, ошолорду чечүүгө аракет кылыш керек. Эми көйгөй маселе боло турган болсо, анда биздин сот органдары аларды чечет. Эми көйгөйлөр тууралуу биз эмгек маселесинде, жумушка ишке орношуу маселелеринде көйгөйлөр тууралуу биз эмки көрсөтүүбүздө токтоло кетсек, бүгүн жумушка орношуу, жумуш берүүчү жана жумушка орношуучу жумушчу кызматкерлердин укуктары жана милдеттери жөнүндө айта кеттик. Биздин көрсөтүүбүздө бизге кайрылган адамдардын суроолоруна терең жооп берүүгө аракет кылабыз. Ушул көрсөтүүгө кайрылсаңыздар болот. Анда эмесе эмки көрсөтүүдө жолугушканча саламатта болуңуздар.